Кара Суу районунун борборунан 100 чакырым алыста жайгашкан Эшме айылындагы 253 окуучу бүгүн жаңы ачылган билим уясында окуусун баштады. Алар буга чейин эскилиги жетип, окууга шарты жок имаратта билим алып келишкен. Мектептин техникалык базасы заманбап компьютер, интерактивдүү доска, принтер менен камсыздалды. Аталган мектептин эски имараты 1953-жылы таш менен курулуп, 90 окуучуга ылайыкталган. 2 кабаттуу мектеп заманбап типтүү курулуп, жылытуу системасы киргизилген. Ар бир каана 30 окуучуга ылайыкталган. Мындан тышкары ашканасы, спорт залы, футбол аянтчасы да орун алган. 7 гана компьютерибиз болчу. Анын дагы жараксыздары көбүрөөк болчу. Азыр мына көрүп турасыздар 20 компьютер, 4 принтер, интерактивдүү доска, баягы өзүнүн жеке аппараттары менен дегендей заманбап техника менен камсыз болду. Анан ар бир класста 30 окуучуга ылайыкталган. Бул деген окуучулар кеңири батат деген сөз да. Башка мектептерден өзгөчөлөнүп, мектепке кийим тигүү жана сулуулук салону боюнча курстар ачылган. Мында 5 жаңы кийим тигүүчү алынып келинип, окуучуларды даярдай баштайт. Ал эми сулуулук салонунда айыл-эли шаарга барбастан даярдык көрө алышат. Эми жаңы курулган мектепте жаңы жумуш орундары түзүлдү. Кара Суу районунда курулушу аяктаган бул 3-чү мектеп. Бардык мектептер чет өлкөлүк жана жергиликтүү демөөрчүлөрдүн колдоосу менен курулду. Аталган мектепте учурда 21 мугалим 253 окуучуга билим берип келсе, жаңы мектептин курулушу менен жакынкы айылдан дагы 100 окуучу келери пландалууда. Райондо 13 авариялык абалда мектеп бар. Планга киргизилген, бирок курулуш иштери башталып элек. Ошондой эле район боюнча жыл аягына чейин 5 социалдык мекеме колдонууга берилет. Кара Суу району боюнча 132 мектепте 80 миңден ашуун окуучуга 5 миңге жакын мугалим билим берип келет. Быйылкы жылы 2022-2023 жыл бүгүнкү күндө райондо 7 мектептин курулушу жүргүзүлүүдө. Буйруса бул мектептер анын ичинен 3 мектеп 2015 жылы токтоп калган мектептер. Буйруса октябрдын 70 жылдыгы деген мектебиз бар, ноябрь айында ишке киргизилет. Калган мектептер, мисалы Каныбек Абдылдаев, Исанов деген мектептерибиз бар. Алар эмдиги жаңы окуу жылына берилет буйруса. Ал эми Зарбалик, Мамасалы Тешебаев, Насыров 3 мектеп бүгүнкү күндө пайдалуу курулууда. Ушул негизинен 7 мектеп бардык республикалык бюджеттен курулууда. Но ошончо дагы райондо авариялык 13 мектеп бар. Дагы мен ойлойм, ушул мектептер бүткөндөн кийин ошол 13 мектеп дагы буйруса планга киргизилип, эски авариялык мектептердин ордуна жаңы типтүү заманбап мектептери курулат. Быйылкы жылы Ош облусунда мамлекет тарабынан 15 мектептин курулушу аяктап, колдонууга берилери айтылды. Жалпысынан 70 социалдык мекеменин курулушу жүрүп жатат. Социалдык объектилерге акча каражаты үзгүлтүксүз берилип, курулуш аякташы менен колдонууга берүү пландалган. Өткөн жылкы имараттар менен 38 имараттын курулушу жүрүп жатат. Ал эми курулуш иштеринин сапаттуу жүргүзүлүшүн ар бир райондо адистер көзөмөлдөөдө. Биздин эми бюджет тарабынан быйылкы жылы биздин Ош областы боюнча ошол 5 мектеп берилгени турат. Андан тышкары бала бакчалар бар, спорт залдар бар. Ал эми фонд тарабынан, ошондой фонддордун тарабынан курула турган дагы мына бүгүнкү күндө ошол Өзгөн районунда ачылып келди. Өткөндө бир жума болду. Өзгөн районунда мына Кызыл Октябрь деген айылында ал жерде ачылышты болду. Мында фонддор эсебинен дагы бир 6-7 мектептер бүгүнкү күндө ачылып, быйылкы жылдын эсебинен тапшырылып отурат да. Быйыл Кыргызстанда 86 билим берүү объектиси курулуп жатат. Анын 70 мектеп, 9 бала бакча болсо, 7 спорт комплекси. Өлкө эгемендик алгандан бери Бишкек шаарында болгону 28 мектеп салынган. Быйыл 5 айдын ичинде 15 мектеп, 1 бала бакчанын курулушу бүткөрүлдү. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.